Айгүл Жапарова Токтогүбү Оргалча менен тааныш эмес. Биринчи айым Айгүл Жапарова Токтогүбү Оргалча менен эч качан тааныш болгон эмес. Бул туурасында президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев маалымат таратты. 15 декабрда Борбордук шайлоо комиссиясы президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү уюштуруу жана добуш берүү тартиби, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизди. Бул өзгөртүүдөн улам Жанар Акаев парламенттин 7-чи чакырылышына депутаттык мандат ала албай калды. Партиянын мандаты аялдардын квотасы боюнча Токтогүбү Оргалчага өткөн. Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бул маселени саясатташтырбоого чакырды. Кара кечеде көмүр казуу бир жумага токтоду. Нарын облусунун Жумгал районундагы Кара кече көмүр кенинде көмүр казуу бир жумага токтотулду. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасы маалымдады. 15 декабрдан 20 декабрга чейин Кара кечеде тазалоо иштери жүрөт. Ушул себептен көмүр бир жумадан кийин тагыраагы 20 декабрда бериле баштайт. Ал эми Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр үзгүлтүксүз берилүүдө деп билдиришти аталган ишканадан. Кыргызстан Сентера компаниясын сотко берди. Кыргызстан канадалык Сентера Gold Inc компаниясын Кумтөр Gold ишканасынын кызматкерлеринин укуктары бузулган деген негизде сотко берди. Мындай маалыматты Кумтөрдүн басма сөз кызматы ырастады. Буга чейин Доо тууралуу Mining Weekly басмасы жазып чыккан. Доо арыза Сентера 2021 жылдын май айында Кыргызстан Кумтөр Gold ишканасына тышкы башкаруу киргизердин алдында компьютерлерге кирүүгө бөгөт койгону айтылат. Кыргыз тарап Сентера Gold Inc-тин аракеттери компаниянын кызматкерлеринин укуктарын жана коопсуздугун одоно бузган деп баалаган. Сентера Кыргызстандын аракети тууралуу комментарий бере элек. Жазында Кумтөрдүн тышкы менеджер болуп дайындалган Теңиз Бөлтүрүк ишканадагы коопсуздук, мониторинг жана операциялык системалар өчүрүлгөнүн жарыялаган. Бирок ал кыйынчылыктар көп өтпөй жоюлганын билдирген. Кыргызстан Кумтөр алтын кенине ушул жылдын май айында тыштан башкаруу киргизип, көзөмөлдү толугу менен өз колуна алган. Кенди иштетип келген канадалык Сентера Gold компаниясы менен эл аралык арбитражда сот уланууда.